Чүйдө айдоочу жөө өтмөктө бараткан окуучуну сүзгөн учурдагы жүрөк үшүткөн видеосу. Облустук милиция кырсык 23 мартта Москва районунда болгонун маалымдады. Тилекке каршы секелек кыз алган оор жаратынан улам каза болуп калган. Бишкектеги антикинолордо милиция рейд жүргүздү. Буга аталган жайларда порнографиялык тасмалар көрсөтүлүп, кардарлардын жашы текшерилбейт деген маалымат себеп болгон. Шаардык ички иштер бөлүмү мындай мекемелерде өспүрүмдөрдүн жалгыз калып эс алууга шарт түзүлүп жатканы кооптонуу жаратат деп эсептейт. Буга чейин Борбор калаанын милициясы антикинолорго тыюу салууну сунуштаган. Бишкекте белгисиз жигит кыздарды коркутууда. Соц тармакта 8-9 кичи районунда белгисиз жигиттин окуясы талкууланууда. Аймактын жашоочусу кечинде үйүнө бара жатканда белгисиз жигит артынан келип акча сураганын жазган. Кыздын айтымында жигит түнөгөнгө жери жок экенин айтып, үйүнө жатып алууну суранган. Коркуп кетип жооп бербей качып жөнөдүм. Артымдан ээрчип алганда жолдогу дүкөнгө кире качтым. Ал жактагыларды көрүп тиги бала башка жакка басып кетти деп жазган автор. Посттун алдында көптөгөн кыздар ушуга окшош учурларга туш болгонун жазышууда. Жигит ар кандай шылтоолорду айтып акча сурап, баш тарткандарды ээрчип алат. Жигит тыкан кийинген, смартфон көтөрүп өзүн ишенимдүү алып жүрөрүн билдирген. Укук коргоо органдары факты катталып, жарандын ким экени такталып жатканын билдиришти. 1-апрелден тарта электр энергиясына киргизилген чектөөлөр алынат. Чечим министр Таалайбек Ибраевдин тапшырмасы менен кабыл алынды. Чектөө 2025-2026 жылдын күз-кыш мезгилинде киргизилген.